Кудайыма шүгүр, мына бүгүн Шабандын Кудайым буйрса 29-күнүндө турабыз. Демек, азыр шамдан башталып туруп, орозо айы башталат деген сөз. Күн баткандан кийин орозо айдын, Рамазан айынын 1-күнү башталат. Ай санагы боюнча 1 кеч түн келет, анан кийин күндүз болуп, күн батканда кайра 1 сутка толот. Демек, азыр күн батканда Шабандын 29-у бүтөт, Рамазандын 1-күнү башталат. Анан ал 1 күн качанга чейин уланат, эртеңки шам намазга чейин, күн кайра батканга чейин. Демек, Рамазан башталгандан кийин таравих намаз окуш керекпиз. Рамазан башталгандан кийин орозо кармаш керекпиз. Таравих намаз бүгүн куптан намазында окулат деген сөз. Бардыгыбыз иншалла бекем бел байлап, куптан намазына жакшынакай даарат алып алып, жакшынакай кийинип алып, куптан намазына бардыгыбыз келели иншалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн куттуу хадистеринде айтат: "Ман сама Рамадана иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi." Ким эгерде орозо айыны кармаса, орозодогу Рамазан айындагы орозону кармаса, 2 шарт менен. Биринчиси иманан, толук Аллага ишенип. Аллага болгон толук жүрөктөгү ишеними менен. Ушул Рамазанда орозо кармоо Аллахтын буйругу деп, Алланын талабы деп, орозо кармай турган болсо, имандуу сыпат менен жүрүп, имандын талабына лайыктуу жүрүп, орозо кармай турган болсо, вахтисабан жана ихтисаб дегени соопту үмүт кылып туруп кармаса. Hazreti Umar radıyallahu anhu ayткандай, адам баласына кылган амалынан эмнени үмүт кылса ошол берилет. Кылып жаткан ишибизден кайсы соопту элестетип кылсак, ошого жараша Кудай Таалам бизге мамиле кылат. Ихтисаб, соопту үмүт кылып. Эмне үчүн соопту элестетип алып кылыш керекпиз? Себеби орозо деген бул оор амал, жеңил эмес. Таравих деген бул деле жеңил эмес, балким бир аз напсиге кыйынчылык туудура турган бир намаздар, узун намаз, 20 рекеттүү намаз болот. Анын ичинде Куран хатым кылынат. Кылып аткан ишинин адам пайдасыны, сообуну элестетип алып туруп кылбаса, анда адамда жалкоочулук келип калат, эптеп септеп кылуу болуп башталат да. Негизден адамдын табияты ошондой, адам бирдекени кайра кыла берсе, ошол адатка айланып калат. Ибадаттан чыгып адатка айланып калат. Жөн эле адат да. Тамакка келет, мисалы бисмиллах деп алып эле жей берет, бирок бисмиллах деген сөзү бул сүннөт экендиги, ал айткандын мааниси мен Алланын аты менен мынакей жеп баштап жатамын, Аллахым ушул мага рызкыны жеткириптир, Аллага шүгүр деген түшүнүктөр. Ушул бисмиллах деп айтсам, менен биргеликте жин шайтандар азыктана албай калды, аларга тоскоол бир перде болуп калды деген түшүнүктөр жоголуп кетет да, жөн эле бисмилла гана алгыла деп. Анан барып отуруп, анан бисмилла эмес, бисмилдага айланып калат. Бисмилда ал деп. Бисмилда деген яны ылданын аты менен ал деген сөз да. Бисмилда деген ал мааниси жок эч кандайчы. Адатка айланып кетет адамдыкы. Бир мисал менен айткандачы. Ошондой эле орозо дагы адатка айланып калбасын туугандар. Орозо келип калыптыр, эми машалла не кылабыз, таравихке келели. Кеттик достор, каяка таравихке барабыз. Кайсыл жерде жакшы окуйт, же кайсыл жерде батыраак окуйт, эртерээк бүтөт. Кеттик ошо жака барайлы, тигиндей кылалы. Адат катары болуп калбасын да, эл кылып атат, мен дагы кылып коеюн дегендей эле бир кыймыл аракет болуп калбасын. Рамазан айы келип коюптур, как раз мен диета кармана албай, же бир тренировкамды уланта албай, кыйналып аттым эле, мына сонун себеп болду, эми жакшы орозо кармайын да, бир сыйра денемди да тазалайын, ден соолугумду да чыңдайын, напсимди да бир аз тарбиялайын, жакшы болду, эл орозо кармап атат, ушунтуу менен мен да орозо кармап алайын деп эле адатка кирип калбаш керек да, бул амалдарчы. Бул ибадат. Балким ибадаттардын эң чоң ибадаттарынын урматтуу тууган эшигине кирип бара жатабыз. Ибадаттардын эң улууларынын бирине кирип бара жатабыз. Адам баласы мисалы телефонубузду дагы, уюлдук телефонду иштетиш үчүн ага зарядник керек, туурабы? Эгер заряд берип турбасаңыз, аны кубаттап турбасаңыз батарейкасын, анда ал дагы барып иштен чыгып калат, иштебей калат. Анын ичинде канча функция күчтүү болбосун, өзүнүн турусу кандай сапаттуу болбосун, бирок ал сапатынын эч бир нерсесинен пайдалана албайсыз. Ошондой эле адамдын ички дүйнөсүнүн иманыны, ички дүйнөнү эгерде зарядтап, кубаттап турбаса,
Adamda kança güçlü jönдөмдөр, kандай kender jaşırınıp жаткан bolbosun, bирок ал нерседен siz özünüz paydalana albay kalasız. Çöйрө dagы ошондон куружалап калат, үй бүлөңүз деле андан үлүш ала албайт, өзүңүз деле андан эч кандай пайдасını, үзүрүнү көрбөй каласыз. İmanды кубаттап туруш керек, адам баласы жакшы жашаш үчүн, таза жашоо үчүн, адилеттүү ынтымакта жашоо үчүн адам ички дүйнөсүнү кубаттап туруш керек да. Ошол кубаттай турган зарядниктер Аллах Таала түрдүү бизге зарядниктерди берген. Бай TIPC, анан кийин Толстой, Тонкий дегендейчи. Ар кандай зарядниктер бар да. Күнүмдүк 5 маал зарядтай турган биздин заряднигибиз бар. Ал кайсыл күндө 5 маал намаз. Эртең менен туруп бейкапарчылык басып, оюңуз өзгөрүп, максатыңыз өзгөрүп бара жаткан болсо, анда Аллах Таала сизди хайя алас салах, о пендем кел бул жака намазга, мечитке кел, хайя алал фалах, кел мына ийгиликке кел, ийгиликке жетесиң деп намазга алып келет да, алдында тургузуп туруп сизди бир сыйра тарбиялайт. Бир сыйра иманыңызды кубаттайт, бир заряд алып аласыз да. Дагы алсырап кетип бара жатсаңыз, дагы пешин намазда кел, дагы бир аз зарядыңды алып ал. Ошентип кайра иманыбыз кубатталып турат да. Bir жумага чейинки зарядниктер бар. Ал Аллах Таала жуманы парз кылып койгон. Жумада ушундай баяндамаларды, хутбаларды киргизип койгон. Жөн эле келип намаз окуп эле кете бербестен, балки менин сөзүмдөн, Кур'андан бир аз түшүнүк алып кеткиле. Ошол Кур'анды түшүндүрүп берген пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын куттуу хадистеринен бир үлүш алып кеткиле. Алымдардын жашоо тажрыйбаларынын, алардын курбанчылыктарынан бир аз бөлүшүп кеткиле деп Аллах Таала жуманы бир жумалык сиз менен бизге бир зарядник кылып койгон да. Келес бул жерден уккан нерселер, кунт коюп талап менен, жүрөк менен эгер ала турган болсок, ошол сиз менен биздин бир жумага кыймылдатканга бир себеп болот. Ошол укканыбыздын акысыны берип башкаларга ошону жайылта турган болсок, ошол аркылуу чөйрөбүз Кудайым буйрса иншалла бир жумага зарядталып турат да. Анан Аллах субханаху таала эмне кылды? Бир жылдык зарядник деле берип койгон бизгечи. Ал бир жылдыкы кайсы мына бир жылга жараша, ошого жараша зарядник көбүрөөк зарядта, көбүрөөк туруш керек бизде. Ал бир ай кылып койгон да. Бир ай бою күндүзү дагы, түндөсү дагы, таң атарда дагы Аллах субханаху ва таала сиз менен бизди эми зарядтап, иманыбызды кубаттап, ички адамдык касиеттерибизди, баалуулуктарыбызды, иш жүзүнө ашыртып, күчөйтүрүп, Аллах Таала коозунун тугуну чыгарта турган, байлыгынын булагынын баарын ача турган, мына урматтуу тууганым, 30 күндүк сиз менен биздин урматтуу коногубуз Рамазан айы мына эшигибизди такылдатып келип калды. Eşik takıldatıp gelgenden emi açayla anıç. Durau takıldatıp geldi. Oy tuğanım aç eşiğinde de atat. Yüreğimde aç men için. Yaşoğumdu ver men için biraz. Mamilende orun alayın. Gözünde orun alayın. Alasa beresende orun alayın. Üybülende orun alayın. Külünde, tününde, meçitinde, kiyiminde, baskanında, turganında, cumuşunda. Mına maga biraz orun verçi dep Kuttуу siz menen bizdin urmаттуу устазыбыз ички дүйнөбүздү дагы, сырткы жашообузду дагы, жеке жашообуз жана элдик коомчулуктагы мамилебизди дагы тарбиялай турган куттуу урматтуу устазыбыз мына орозо айы эшикти такылдатып турат. Эми ошого толук ачалы урматтуу тууганым, жашообуздан орун берели. Орозо туурасына машаллахы дамлабызда жакшы Кур'ан аятынан окуп берди Аллахтын чечимини. Кур'анда Аллах эмне дейт? Я юхалладина аману кутиба Aleykumus siyam kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun. O iman dolar. O Allah'a iman keltirgen adamlar. Düynönü ele, kursakta ele, daratxananın planın tolturuunu gana ele maksat kılıp yaşabastan, düynöge kelgen maksatını düşüngen adamlar. Gözü dağı, jürögü dağı, içki düynösü dağı açık bolgan, bardığını düşüngen adamlar. Kutiba aleykumus siyam. Silerge aleykum, silerdin üstüngörgö as-siyam. Siyamdın sözlük manisi al-imsaku mutlakan. Negizele emneden bolbosun karmanunun atını, kança vakta emneden bolbosun, kanday süretте bolbosun, karmanunun atını siyam, saum dep aytat orozo. Orozo dep biz işletip kalganбыз. Bирок arab tilinde bu saum, siyam degen sözler menen gelet.
Onun manisi emne eken? Karmanu degen manini duydu. Karmanu. Kutiba aleykumus siyamu. Silerden üstünlerge karmanu, tutunu, özünü karmanu farz boldu de. Kutiba yani furuda. Serge farz boldu, millet boldu. Oşonun negizinde alımlar aytkan, uşul sözler menen Allah Taala orozonun farz ekendigini bizge kabar bergendikten bilinip jatat. Allah'ın talabı bir ele aşkazan menen cinstik müçönün gana karmanusu emes, aleykum bizden bardık dene müçöğüz oroza karmasa Allah oşonu kalaydı. Gözümüz dağı oroza karmasın, aram nerseni görbesin, uyaksız nerse menen alektenbesin. Tiliniz dağı oroza karmasın, tiliniz başka aram nerselerdi söyleyesin. Uşak gıybat termenen vakt ötkörbesin. Bizden orozomuz Allah'a moyun sununun orozosu bolsun, ton moyunduktan emez. Allah menen alekteninin orozosu bolsun, Allah'dan kaçıp başka nerseler menen alektenip eптеп vakti ötközүү menen emez. Bu orozo bizdeki ondol oturgan orozo bolsun, orozo da жүрүp turup buzulbastan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kargış aytıp salgan orozonun kadırını bilbey orozonu mындай ötkөрүp salgan adamlar kaç? Öte ulu ay urmatı tuğanlar. Kança ululuğu belegi çoğun bolsa anı jogotуусу da oşoga жараша болот. Oşondan inşallah adam balasındagı en çoğun güç bul emne, en çoğun güç adamdın içki dünyesi. Andan ötken güç yok. Jüröktөгү niyet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste bir jaşoonun erejesi aytat. Jana oşol erejenin natijasını bayandayt. Ereje kanday? İnnemel a'malu bin niyyat. Natija ve innema likulli imri'in ma nawa. İnnemel amal bin niyat. Erece her bir amaldar adamın niyetine jaraşa bolur. Amaldar adamın niyetine jaraşa bolur. Natijası her bir adam niyet kılgan nersesini gana tabat. Her bir adamga niyet kılgan nersesi verilir. Kanday niyet kılgan bolsak, oşondoy natijaga jetebiz. Dünyada dagı, ahirette dagı. Orozoga kanday niyette girip bara жаткан bolsak, oşondoy dengelde bizdin orozobuz ötөt. Sağlıkka turup atkanda kanday niyette turup жаткан bolsak, oşondoy dengelde bizdin günümüz ötөt. İçki düynönü birinci dayardık içki düynö menen bolot. Bekem жүрөктөн чечим чыгаралы иншалла. Ramazan ayı geletat, dagы эле günөөлөр менен Ramazan ayды тосуп албайлы да. Allah geçirsin, ушундай куттуу вактарда дагы günөө менен алектенип жүрүш, бул өтө эме жоготуу, өтө эле кыйроого өзүнө салуу урматтуу туугандар. Geçe түндөсү bir жакка кетип атып, жолдон bir дүкөнгө кирип калсак, чоң эле эжелер мас кыла турган ичимдиктерди сатып алып жүрөт. Ramazan ayı келатат, куттуу ай келатат, мусулмансың, Алланы тааныган адамсың. Кудай эмессиң, каалагандай жашооңду куруп ала турган. Oğru gelse eşteke kıla albaysın. Butun basmaya kalsa eşteke kıla albaysın. Acal gelse eşteke kıla albaysın. Alsız pembeyiz. Allah'ın kuluyuz. Allah'ın kulu bolup yaşagan duyurulur hurmatlı tuğanda. Günö menen Ramazan aydı tosup albaylı. Birinci karmana turgan nerse jep içүүдөн murun birinci günöөнü taştаңыз. Aram nerseni taştаңыз. Aramdan çıkınız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan rubba saimin laysa lahu min siyamihi illa'l ju'. Köptөгөн ушундай орозо кармоочулар болуп калат. Алардын орозосунан ач калгандан башка эчтеке аларга берилбейт дейт. Болгон пайдасы ушунчалык ачка жүрдү башка эчтеке берилбейт. Эмне үчүн? Себеби арамдан токтогон эмес. Кыскача айтканда уламадан ар кандай чечмелери бар, арам токтогон эмес жашоосунда. Арамдан ооз бекитип, арамдан ооз ачат дейт бир. Орозо кармап жүргөндө тилине арамдан кармабайт. Uşak aytуу, kalp süylü, kebir ulu sahabalardan oyu boyunca kanday ele cep içi ozdu açkanday kalp süylü uşak aytуу dagı ozdu açat dep düşüngön. Yok bereketsizlikti getiriyor bul bardığının oyu menen. Orozonun berekesini getiret, orozonun soğubun getiret, orozonun tarbiyatını getiret. Egerde dagı ele siz menen bizim tilimiz aram menen жүрө turgan bolsa. Şondan hurmatly tuğandarım, bul kutlu aydı bardığız dаңazalap, bul aydı siz menen biz günöөлөрдөн taza bolup turup tosup alalı. Tövbe kılalı, çın жүрөктөн tövbe kılalı.
Emne kimge kандай мамиле кеткен болсо кечирим сурайын. Кайтарып бере турган нерселер болсо кайтарып берели. Мына азыр куптанга чейин убакыт бар, шамга чейин убакыт бар. Орозо кирелек, Рамазан айы кирелек. Шамга чейин үйүңүздө бирөөнүн аманаты калып кеткенби? Же бирөөгө бирдеке деп убада бергенсизби? Же бере турган карзыңыз бар, убакыт келип калган, төлөөгө мүмкүнчүлүгүңүз бар, төлөбөй жүрөсүзбү? Бардык нерседен кутулуп алалы. Рамазанга таза кирели туугандар, күнөөдөн таза кирели. Бул айдын берекесине жетсеңиз, 2 жылга чейин береке менен жашайсыз. Ушул айды жакшы ибадат менен таза өткөрүп койсоңуз, 2 Рамазанга чейин жашооңуз таза болот. Улуу ай, 1 жылдык жашообуздун ал жак бул жагы чечилип кала турган ай. Ошо иншалла бекем жүрөктө белдерди байлайлы иншалла, жүрөктөн чечим чыгаралы. Кээ бир адамдар ниет кылат. Ооз бекитип жатып, бүгүн Кудайым буйрса түндөс ооз бекиткени турабыз. Ооз бекиткени туруп, эми адаты бар. Өзүнүн туура эмес адаттары бар. Аллах Таала ушундай кылып коет бендени. Эгерде таза жерде таза нерсе менен рахат албаса, мечитке келип, дарат алып, таза чөйрөдө Аллахтын алдында ибадат кылып, дуа кылып, Куран окуп, жакшы ишти кылып туруп, эгерде адам рахат ала албаса, анда Аллах Таала эң жаман чөйрөдө жаман нерсе менен алектендирип туруп рахат берип коет да. Кордоп коет мындайча айтканда. Даратканага кирип алып, жин шайтандардын чөйрөсүндө отуруп алып, оозуңузга иттин оозуна салсаңыз деле түкүрө бере турган, бетиңизге түкүрүп бере турган насвайды оозуна салып алып туруп, ошол рахаттанып отурат да. Таза нерседен адам рахат ала албаса, башка нерседен рахат. Аллага кул болбосоңуз, Алла башка нерсеге кул кылып коет. Табиятыбыз кулчулукка жаралган. Бар бир нерсенин кулу болобуз. Же аялдын кулу болосуз, моданын кулу болосуз, машинанын кулу болосуз, акчанын кулу болосуз, саясаттын кулу болосуз, сөзсүз бир нерсенин кулу болосуз. Же өзүңүздүн денеңиздин кулу болосуз. Баары бир нерсенин кулу болосуз. Аллага кул боло турган болсок, Алла бардыгын бизге баш ийдирип берет. Алладан корксок, бардык нерсени Аллах Таала сүрүнө алып коет. Аллага таянсак, бардык нерсенин каршылыгын Аллах Таала жок кылат. Кээ бир адамдардын жаман адаттары бар. Өзү ошо калыптанып калган. Ачуулуу мисалы, бирдеке болсо эле дароо эле жооп бергенге, колун муштаганга даяр. Ошолор кандай ниет кылабыз? Ооз бекитип атканда ниетибиз ушундай да. Ушу чыдап, эптеп ушу шамга жетип барсам депчи. Шамга чейин сабыр, орозомун, сабыр кылмай. Шамга чейин чекмей жок. Шамга чейин атмай жок. Эптеп шамга жетип барыш керек да. Шам болор замат, убакыты кирер замат не кылабыз? Чуркап барып, армиядан келгенде досубузга жолуккандай, дааратканага уруп кирген боюнча баягы досубузду кучактап жатып калабыз да. Жыргаган боюнчачы. Ох деп. Бирок ниетти ушундай кылалы туугандар, биз алсызбыз, бирок Алла алсыз эмес. Биздин Кудайыбыз, бизди башкарган зат, бизге жардам берем деген зат Алла алсыз эмес. Ниетти жүрөктөн бекем чечим чыгаралы, ушул орозо айда бүгүн эртең менен туруп оозду бекиткенде мен бардык жаман адат кылыктарымдын бардыгынан токтогонго бекитемин депчи. Болду, биротоло калат менден болду. Ооз ачканга чейин гана эмес. Чечим бул эң чоң күч адамдын ички дүйнөсүндөчү. Бүгүн болду, бүгүндөн баштап мен чекит коем, ооз бекитемби? Болду, ачуулугум жоголот, калп сүйлөгөнүм жоголот, жөн эле адамдардын башын айлантып. Ар кандай ушак кылып жүргөн жерде сасыткы болгонум жоголот, жала жабаөрүм жоголот. Кудайым буйрса бүгүндөн баштап туруп мен жаман адат кылыктарым бардыгынан тазаланып чыгып кетем деп ниет кылам. Эгерде азыр сизге мечитке ушул жерге келгенге, үстүңүзгө 50 килограмм унду үстүңүзгө жүктөп койгондо ушул жака келиш сизге жеңил боло эле басып. Кыйналып келмексиз, жүк менен жүрүү адамга кыйын. Ошондой эле өмүрүбүздүн бардыгын күнөөнүн жүгүнү көтөрүп жүрүп өткөзүп койбойлу. Ушагыңыз менен, калпыңыз менен, арам менен, уятсыздык менен, зулумдук менен, адилетсиздик менен жүрө берип өмүрүбүз өтүп кетпесин. Ошол жүк менен кыяматка түбөлүктүү болгон сапарга барып албайлы. Күндө таравih намазын окуу бул өзүнчө бир сүннөт. Экинчи, таравih намаздын ичинде Куранды толугу менен угуу өзүнчө бир сүннөт. Демек менин Кураным калып кетпесин, бир бети дагы башкасы да. Таравihге келгенде алдын ала даратын жакшылап туруп келейин. Эптеп таравih өткүзүп кой эмес, аяк биякта жүрүп элечи. Таравihни бир сообун үмүт кылып, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, бүткүл күнөөңөр кечирилет деп атат. Орозонун берекети менен, таравih намаздын берекети менен өтүп кеткен баардык күнөөлөр кечирилет деп атат. Тооба менен иншалла кирели, орозону иншалла кармап жакшы өткөрөлү, энеден төрөлгөн жаңы баладай болуп туруп иншалла айттан кийин учурашып, кол алышып, бири-бирибизди кучакташып ушул жерден тарап кетебиз.
An üçün azırtadan жүрөктөн tövbe kılıp orozonu beken baştaylı inşallah. Erteң ele ушинтип отуруп калабыз, айып болуп калат. Мына орозо айы чыгып кетти, урматтуу туугандар деп сүйлөп калабыз. Бат эле өтүп кетет. Жүрөктөн чечим чыгарып, учурдан баштабасаңыз, эртең менен өмүр бүтүп калат, урматтуу туугандар. Ошон эле баарыбыз бекем ниет кылалы иншалlah. Бул кайрымдуулуктун айы, берешендиктин айы, кечиримдүүлүктүн айы, сабырдуулуктун айы. Эң улуу урматтуу туугандарым, сиз менен биздин улуу айыбыз кирип келди.